Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Агахан уюмунун өнүгүү боюнча Кыргызстандагы өкүлү Шамси Касим Лакха менен жолугушту. Гүлбара Калиева Агахан уюмунун билим берүүгө кошуп келе жаткан салымы зор экенин айтып, жогорку соттун алдындагы сот адилеттигинин жогорку мектебиндеги тренерлердин потенциалын жогорулатуу жана сот системасын санариптештирүү багытында кызматташууга кызыктар экендигин билдирди. Өз кезегинде Агахан уюмунун өнүгүү боюнча Кыргызстандагы өкүлү Шамси Касим Лакха ар тараптуу кызматташууга даярдыгын айтты. Эл аралык Агахан фонду дүйнөнүн 30 мамлекетинде, анын ичинде Азия жана Африка мамлекеттеринде ишмердүүлүк жүргүзөт. Фонддун негизги максаты калктын жашоо сапатын жакшыртуу болуп саналат. Аталган уюм Кыргызстанда 1995-жылдан тартып ишмердүүлүк кылып, билим берүү, маданият жана саламаттыкты сактоо тармактарында колдоо көрсөтүп келе жатат.